Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарга эч бир эскертүүсүз эки өрт өчүрүү унаасы кирип келди. Экөө тең аз убакыттын ичинде базарды айланып бир аз тоскоолдуктар менен чыгып кетти. Деген менен базардан унаалар такыр кире албаган бөлүгү да бар. Алар жеке менчик соода жайлары. Болуптур деп эле анан кайра эле чыга берди. Буну азыр карабайсызбы, машина кетти азырдан коюп алды. Буну дагы барып айдашып. Ал жакта менчик болуп кеткен. Биздин территорияларыбызга дагасы 100% барат машина. Базардын муниципалдык менчикке караган бөлүгүндө унаа кеңири жүрө алганы менен жеке менчик бөлүгүнө барып такалып, кызыл сызыктан чыгып кеткен соодагерлердин шаштасын алды. Белгиленген чек арасынын астыга чыгып, темир стол стулдарды коюп алып, соода жүргүзүшүп атпайбы азыр учурдачы. Ошон үчүн эгер биздин автоунаалар өтүш үчүн ал жерлерде соода түйүндөрдүн астында ар түрдүү стол стулдар, жамгырдан калкалоочу тосмолорду кылышып алган өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде ар түрдүү материалдарды, чыпталарды тартышып алган. Ошондой тоскоолдуктар болбосо бизге жеңилирээк болот. Жалал Абад шаардык өрт өчүрүү кызматы унаалар жете албаса да өрт чыккан кезде базардын бардык аймагына барып, өрттү өчүрө алышаарын билдирди. Ошон үчүн да бүгүнкүдөй машыгууларды уюштуруп жатышат. Так ортосуна кире албайт, мүмкүнчүлүк жок. Бирок эгер өрт болсо биздин автоунаалар кирип, ортосуна чейинки аралыкка дагы азыр кире албай калды го. Ошол жерге чейин барып, андан арана суу жеңчелер аркылуу өрт өчүрүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Базардагы соодагерлердин өрт кырсыгына даярдыгын абалын билүү максатында жогоруда аталган менчик жайлардын соодагерлерине кызыл сызык каерде экенин билесизби деп суроо узаттык. Кызыл сызык каерден экенин билесиз сиз? Жок. Жок, меники эмес, башка бирөөнүкү. Бүгүн сактаган жокпуз, бүгүн жыйнап атабыз да азыр. Биз жыйнап кетебиз, бул жер аябай кеңири эле болуп калат мындай. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын жай мезгилинде Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарда өрт чыгып, соодагерлер ири зыянга учурашкан. Андан улам өрт коопсуздугу үчүн базардын эки жерине гидрант орнотулган. Ал эми Борбордук базарда 355 чачкын соода жайлары жана 200ден ашуун менчик соода жайлар бар. Роза Ахматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.